أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. آمنت بالله صدق الله العظيم. Ey imandılar, Paygambardın üylörüne ruhsat albastan kirbegile, jana tamakka kelsenger, anın pışkanınga şeyin kütbөгүlө, eger deseler çakırsa kirgile, tamaktan keyin tarkagıla, al jerde söz menen alek bolup kalbagıla, ona ушундай кылышыңар Пайгамбарга зыян берет. Пайгамбар силерден уялат, Аллах хакты айткандан уялбайт. Эгер бирдекени сурасаңар, парданын аркасынан сурагыла. Мына ушундай кылганыңар силердин жана алардын жүрөктөрүнүн тазараак болуштугуна себепкер болот. Силер үчүн жайыз эмес Аллахтын элчисине зыян берүү, жана Пайгамбардан кийин Пайгамбардын аялдарга нике кылуу дагы эч качан жайыз эмес. Албетте ушундай кылуу Аллахтын астында өтө чоң оор күнөө. Эгер бирдекени ашкере кылсаңар же жашырсаңар, албетте Аллах баарын билип туруучу. Эми силерге күнөө эмес, өзүңөрдүн атаңар, балаңар, бир тууганыңар, бир туугандарыңардын балдары, бир тууган эже сиңдиңердин балдары, жана силердин аялдарыңар, жана кол астыңардагы кулдарга күнөө эмес. Алладан коркула, албетте Аллах баарын көрүп туруучу. Бул Ахзаб сүрөсүнүн 53, 54, 55 аяттары. Ahzab сүрөсүндө Аллах субханаху ва таала негизинен көптөгөн таалимдар берген. Бул сүрөдө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөсү, Пайгамбарыбыздын орду, макамы,
жана башка көптөгөн аяттарды Аллах субханала тағала ушул Ахзаб сүрөсүндө баяндаган. Бүгүнкү аятыбыз дагы ушул муашарага тиешелүү аят. Муашарага тиешелүү аят. Исламдын негизинен 5 бутагы бар. Ислам негизи 5 бутактан турат. Биринчиси иманият. Иманият акаид дейбиз. Бул биринчи нерсе. Мында иман келтирип койсоң болду. Алла жалгыз, Алладан башка кудай жок, ахирет бар, пайгамбарлар хак, дозок бар, бейиш бар, жана башка акыйдалардын баардыгына ишенсең, мына ушуну иманият деп айтылат. Бул иманият исламдын биринчи орундагы рүкүнү, өкүмү. Экинчиси ибадат. Ибадат намаз, орозо, зекет, хаж, башка ибадаттардын баардыгы бул экинчи түрү. Исламдын экинчи чоң рүкүнү ибадат. Үчүнчүсү муамалат. Муамалат дегени ошол алды берди, соода саттык маселелери. Алды берди, соода саттык, күндөгү эки адамдын ортосундагы мамиле, эки мамлекеттин ортосундагы мамиле, бүт баардыгыны муамалат деген бапта баян кылынат. Исламдын төртүнчү рүкүнү бул муашарат. Муашара дегени жашоо. Адамдар, мусулмандар кантип жашаш керек? Мусулмандар кантип бири-бири менен карым катнаш кылыш керек, муамеле кылыш керек? Мына ушул бапты камтыган маселени муашарат деп айтылат. Бешинчиси бул ахлакият. Ахлакият дегени ошол адамдын ахлагы, кайсы ахлактар пайдалуу, кайсы ахлактар зыяндуу, мусулмандын адеп ахлагы кандай болуш керек? Буну ахлакият деген бапта баян кылынат. Мына ушинтип ислам негизинен 5 негизде, түрктүн негизинде Алла Таала бизге дин берген. Мына азыркы окуган аятыбыз бул муашаратка тиешелүү. Муашаратка тиешелүү дегени адам баласы мусулман кантип жашаш керек? Мусулмандын жашоосу кандай болуш керек? Бирөө менен болгон мамиледе кандай мамиле кылыш керек? Жана бардык келди, катнаштарды кантип оңдош керек? Ушу боюнча Аллах субханала таала атай ушул аятта муашарат аятын түшүргөн. Бул ислахул муашара дейт, муашарат жашооду оңдоо. Ислам дини бир гана акыйда келтирип, иман келтирип, ибадат менен чектеп койгон эмес. Көпчүлүк адамдар дин дегенде иман келтирип, намаз окуса болду, орозо кармаса болду, зекет берсе болду деп түшүнөт. Болду, ушуну дин дейт. Калган жашоодо диндин кереги жок. Өзүм каалагандай жашаймын, мамилемди өзүм билгенмин. Кантип мамиле кылам, кантип карындаш мамиле кылам бирөө туугандар менен өзүм ыктыярымда деп ойлойт. Андай эмес. Мусулмандын ар бир иш чарасы шариаттын көзөмөлүндө болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аркылуу Алла Таалам бүт баарын бизге өзгөткөн. Ошон үчүн ислам дини бир гана намазга гана чектелген эмес. Ислам дини намаздан сырткары да аккамдардын баардыгыны не кылган, камтып алган. Ошон үчүн муашарат деген маселе жашоо. Кантип жашаш керек? Бир туугандар кантип жашайт? Махрамдар кантип жашайт? Намахрамдар кантип жашайт? Эрди катын кантип жашайт? Буну дагы шариятыбыз көрсөткөн. Ошон үчүн динибиз толук дин. Динибиз ошон үчүн толук бир дагы жашоодо маселе калган эмес, шарият айтпаган. Динибиз толук мукаммал дин, себеби бүт баардыгына шариятыбыздын көрсөтмөсү бар. Шариятыбыздын ислам дининин таалимдери бар. Ошонун бирөөсү муашаратка тиешелүү аят. Аллах субханала таала айтып атат: "Я айюхаллазина аману ла тадхулу буютан наби." Эй имандуулар, эй иман келтиргендер, пайгамбардын үйлөрүнө кирбегиле, илля айюзана лакум. Бирок уруксат берсек киргиле. Уруксат бербесе кирбегиле. Ила таамин, жана тамакка да келбегиле, гайра келсеңер тамакка, гайра назирина инах. Аны пышканга чейин күтпөгүлө. Валакин иза дуитум фадхулу. Эгер силерди чакырса, анда киргиле. Фа иза таимтум фанташиру. Же бүткөндөн кийин таркагыла. Вала мустаънисина ли хадис. Сөз менен алек болуп отуруп калбагыла. Инна заликум кана юзин набия. Мындай кылганыңар, бул силердин фейлиңер пайгамбарга зыян берет. Фаястахи минкум. Пайгамбар силерден уялат. Аллаху ла ястахи минал хак. Аллах хакты айткандан уялбайт. Ва иза саалтумухунна матаан фасалухунна мин вараи хижаб.
Демек, не болду? Шариятыбызда бүт бардык адамча жашаганды, адеп ахлактуу жашаганды шариятыбыз үйрөтөт. Аллах субханала таала бизге эң чырайлуу, эң кооз пайгамбар берген Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын бүт бар жашоосу биз үчүн некен үлгү. Бул аяттын түшүшүлүгүнүн бир себеби бар. Биз өткөн сабактарда айтканбыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Зайнаба бинти Жахш, Зайнаб энебизге үйлөнөт. Зайнаб энебизге үйлөнөт. Зайд ибн Хариса талак бергенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Зайнаб энебизге үйлөнөт. Бул боюнча окуялардын бардыгын өткөн сабактарда айтканбыз. Үйлөнгөндөн кийин Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Зайнаб энебизге той кылып берет. Той кылып берет. Валима деп айтылат, валима ушул той. Той кылганда дагы башка аялдарына кылбаган тойду Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам кылган. Башкаларга келгенде баарына болгончо курма, нан менен гана тамак кылып берген Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Бирок Зайнаб энебизге келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мал сойдуруп, эт менен андарга тамак берген. Ошон үчүн үйлөнгөндө валима сүннөт. Валима сүннөт. Бирок элдин баарына чакырыш зарыл эмес. Элдин баарын чакырам деп, айылдын баарын чакырам деп, карыз алып, кыйналып той кылыштын кажети жок. Бүгүн сүннөт дейт, бирок сүннөт тарикасы менен кылынбайт тойлор. Ал эмне? Шартыңа жараша. 10 адамга тамак берсең, 10 адамга бер. 20 болсо 20га, 5 адам болсо 5 адамга тамак бер, болду. Элдин баарына тамак берем деген шарт эмес. Ошол үйлөнгөндө жарыя кылып коюу, элан кылып коюу, жакындарыңа тамак берип коюу, болду. Ушул валима ушу менен сабыт болот. Ушу менен сүннөт ада болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошентип Зайнаб энебизге тамак берип, элди чакырып той кылат. Той кылганда ошол кичинекей хужра болот. Пайгамбарыбыздын үйү кичинекей үй. Анан ал жерде элдер келгенде бөлүп тамак берген үйүндө саллаллаху алейхи вассалам. Билесиңер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хужратун наби, пайгамбардын үйлөрү кичинекей жакын болгон. Масжид Набавидеги үйлөр тегерегинде кичинекей үйлөр болгон. Ошол жерде Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жубайлары, аялдары менен жашаган. Анан кичинекей болгондуктан 5тен 6дан 10га чейин адам киргизип тамак берген. Кийин алар кеткенден кийин экинчиси жамаат келген, ага тамак берген. Ошентип Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга, жакындарына тамак берип үйүнө чакырган. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйүнө чакырганда кээ бир адамдар келип алып тамактан кийин дагы отура берет эле. Чай ичип бүттү, турбайт, отура берет. Ушундай адамдар болот да, тамагын жеди, курсагы тойду, бирок ошол жерде саясат менен, ушак менен, башка сөз менен алек болуп отурган адамдар бар. Кийин конок келет, үйдүн эгеси эмне болот деген фикир кылбайт. Үй тар, азыр айттык, кичинекей хужра, Зайнаб энебиз жаңы келин болуп келди. Буга чейин ахкам, хижаб ахкамдар түшө эле келе. Ахкамдар азыр окуйсуңар, хижаб ахкамдар эми түшөт. Түшө эле келе. Анан энебиз, Зайнаб энебиз бир чекеде, эли көрүнбөй турган чекеде дубал жакты карап отурат. Элге келген адамдарга Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам тамак берет. Анан элдер сүйлөшүп отуруп калганда Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам чыгып башка аялдарына зияратка барат. Хафза энебизге, Айша энебизге, Сауда энебизге алардын баарын зиярат кылат. Алардын баары зиярат кылат, алар куттуктайт пайгамбарыбызды. Бул алган келиниңиз бактылуу болсун, эки дүйнө бактылуу болгула деп, алар дагы дубаларын берет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дубасын берет. Анан кайтып келет. Кайтып келсе элдин баары кетип 3 адам отурган болот. Үчөө дагы эле отурат, тамак жеп бүткөн, сүйлөшүп отурат. Пайгамбарыбыз келгенин көргөндөн кийин 2 адам туруп кетет. Бирөөсү калат. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акырын үйүнө кирет. Киргенде анан эки жагын карап эч ким калбаптыр деп, баягы адам да чыгып кетет. Ким калбаптыр, чыгып кетет. Ошол убакытта Аллах субхана ва таала ошол замат ушул аятты түшүргөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам баргыла, кеткиле, тамак жеп бүттүңөр десе да болот эле. Андай деген эмес. Ястахи минкум. Куранда Аллах айтып, силерден уялат. Кет деген жок. Аллаху ла ястахи минал хак. Ами Аллах хакты айткандан уялбайт деген аят. Ушул аяттар ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшкөн. Бул аятта Аллах субхана ва таала кантип жашаш керек, бирөөнүн үйүнө барганда кандай кылыш керек, кантип кириш керек, качанга отуруш керек, эмне кылыш керек, ушул жашоо тартибини, адебини дагы ушул аятта баяндаган Аллах субхана ва таала.
Demek жашоо жөнөкөй нерсе эмес. Бүт бардыгын тартиби, эрежеси бар, жол-жобосу бар. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ушинтип үйрөткөн. Демек дин дегенде бир гана намаз, зекет, зикир, дават, Куран таалимди түшүнбөш керек. Ушулардын бардыгы дин. Ушулардын бардыгы дин. Ал ибадат бөлүмгө кирет айткан нерселер. Калган жашоодун бардыгы бул дагы дин. Буга дагы шариятыбыз өкүм кылган. Кичинекей нерселерди карасаңар, таң каласыңар, кичинекей нерселерге Аллах субхана ва таала Кур'ани Керимде өз баяндап атат. Бул кичинекей болуп бизге көрүнгөн менен бул өтө маанилүү өкүм. Ошон үчүн Аллах субхана ва таала Кур'анда айтып атат. Эми карасаңар, Аллах таала айтып атат: "Я юхаллазина аману ла тадхулу буютан наби." Эй имандуулар, пайгамбардын үйлөрүнө кирбегиле дейт. Буютан наби, буют жама. Көптүктүрү пайгамбардын үйлөрүнө деди. Демек, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын аялдарга берген үйлөрдүн бардыгы Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын үйү. Пайгамбарыбыз эмне кылган? Ар бир аялына жок дегенде бир бөлмөлүү үй берген. Ошон үчүн шариятта үйлөнгөндөн кийин аял затына келген келине жок дегенде бир үй болуш керек, бөлмө болуш керек. Аны алып келип жалпы үйдүн ичине кошуп койгон болбойт. Апасы бар, энеси бар, кызы бар, агасы бар, иниси бар, эжеси бар, бүт бардыгына кошуп койгон болбойт. Жок дегенде эмне кылыш керек? Бир бөлмө келген келинге болуш керек. Уламалар бир бөлмө менен кошо кусулханасы, таратканасы да болсун дейт. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kılgan? Oşo kelgende ар bir ayallarına birden bölme bergen. Üylörü bolgan. Oşonu Kur'anda Allah Taala la tadkhulu buyutan nabi deydi. Peygamberliğin üylörüne kirbeyle dedi. Demek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ар birine üy bergen. Al üylör Peygamberimizin mülküde bolgan. Peygamberimizin mülkü bolgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ötkөндөн кийин дагы ayallar жашаган. Себеби пайгамбарыбыздын өкүмү башка үммөттөн өзгөчөлөнүп турат. Башка үммөттүкү эмне болот? Өлгөндөн кийин, каза болгондон кийин үйлөрү мираска бөлүнүп кетет. Баласыга, аялына, башкасына бар мүлкү бөлүнүп кетет. Пайгамбарлар кандай бөлүнбөйт. Себеби пайгамбарлар кабырларында тирүү. Ахяун инда раббихим юсаллун. Алар тирүү заттар. Аларга тирүү мамиле кылынат. Ошон үчүн Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem өткөндөн кийин дагы ал үйлөрдө аялдар жашаган. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem өткөндөн кийин дагы сахабалар Абу Бакр, Омар, Усман, Али разияллаху анхум ажмаин бүт бардыгы пайгамбарыбыз кандай нафака берсе, ошол нафакасынын баарын берип турган уммахатул муъмининдерге. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemге не кылынат? Өткөндөн кийин дагы ал тирүүдөй мамиле кылынган. Анан уммахатул муъминин бул пайгамбарыбыздын жубайлары дүйнөдөн каза болгондон кийин эми ал эмне болду? Кайра мешитке берилип, мешит болуп калган. Ошон үчүн бүгүнкү күндө пайгамбар турган үй Айша энебиздин хужурасы. Калган жанындагы жерлер дагы Расулулlah sallallahu aleyhi ve sellemдин аялдарынын хужуралары, үйлөрү болгон. Кийин алар каза болгондон кийин муну кайра эмне кылынган? Мешитке берилип, ал мешитке айланган. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн Куранда айтып атат: "Я юхаллазина аману ла тадхулу буютан наби." Ey imandуулар, пайгамбардын үйлөрүнө кирбегиле илля айюзана лакум. Бир гана изин берилсе, уруксат берилсе гана киргиле. Уруксат болбосо кирбегиле деди. Демек шариятыбыз эмне кылат экен? Изин менен, уруксат менен бирөөнүн үйүнө кир дейт. Арабтарда жахилият доорунда буларда адеп ахлак болгон эмес, динден алыс болгон себептүү бадави эл болгон, чөлдүк эл болгон, тоолук эл болгон. Аларда адеп ахлак деген болгон эмес. Үйлөрүндө дарбаза болгон эмес. Бирөөдү чакырам десе үйүнө келип эле кирип барган. Азыр деле бизде ушундай жерлер бар. Азыр деле маданият жок жерлер бар. Үйүңө кирип келет. Кирип келип чакырат, паланчы барбы деп. Ошон үчүн биринчи дарбаза коюлат. Дарбазадан чакыр сен. Андан кийин эшиги турат, эшиктен чакыр. Дарбазадан кирип, эшигинен кирип, анан ишти ачып анан чакырат, паланчы барбы деп. Өтө чоң күнөө бул. Бул адепсиздик, бул маданияттын жоктугу. Ислам маданияты, ислам адеп тартиби исламда эмне дейт? Биринчи эмне кыла? Изин алгыла дейт. Уруксат алгыла, саламдашкыла, андан кийин киргиле дейт. Малга окшоп эле эшикти түртүп кире бербе дейт. Ал малдын ахлагы, малдын адеби ал, ага баары бир. Эмне кылат? Эшикти түртүп мүйүзү менен кирип кете берет. Сен адамсың, мусулмансың,
бирөөдүн үйүнө барганда антип кирбеш керек. Кур'ан-ы Керимде Аллах Субханаху ва Таала Суратун Нурда ушу маселени баяндаган. Өткөн сабакта биз Суратун Нурда уларды окуганбыз. Кур'ан-ы Керимде Аллах Субханаху ва Таала Суратун Нурда айтат: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا حتى غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون ما تكتمون degan ayatlar. Ana uşul ayatda Allah Subhanahu wa Taala Suratun Nurda bирөөдүн үйүнө кантип кириш керек, кандай эреже менен кириш керек жол жобосун баяндаган. Муну өткөндө Суратун Нурдун тафсиринде биз муну баяндаганбыз. Ушул жерде Алла Таала айтат: "Я ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum." Ey imandуулар, өзүңөрдөн башка бирөөдүн, бөтөн адамдын үйүнө кирсеңер, кирбегиле hatta tastanisu. Tastanisu istinас деген сөз, унс, достошуп, кабарлашып, ага өзүңөр ким экенин билдиргенден кийин киргиле. Wa tusallimu ala ahliha. Экинчи шартын айтып атат. Киргенде жөнөнө кирбестен ага салам бергиле дейт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Адхул. Анан ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. Eğer hiç kim yok bolsa үйдө кирбегиле hatta yu'zana lakum ne ruhsat bergenге чейин. Kelip ээси ruhsat bergenге чейин бирөөдүн үйүнө түртүп кирбегиле. فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. Eğer үйдүн ээси кирбейсиң кет десе кайтыкыла дейт. هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. Demek neken bu husn-u muaşarat meselesi öte kerектүү maamile, öte kerектүү nерсе. Araplar dagы азыркыдай баягы биздеги азыр жахалат орунда, жахалатта болгондо эмне кылган? Ушинтип эле сүрүп эле кире берчүле. Үйүндө аялы барбы, башкасы барбы, эжеси барбы, сиңдиси барбы дебестен кире берет эле. Аллах Субханаху ва Таала биринчи адебин айтты: "Ey имандуулар, силер жөнөкөй эмес, иман келтирген Аллахка, эми ла тадхулу бuyutan nabi." Peygamber'in үйүнө жөнүндө кире бербегиле илля айюзана лакум. Уруксат берсе гана киргиле деди. Биринчи шарты. Уруксат сурайсың, истинас болот, саламдашасың, анан киресиң. 3 шарты. Кээ биргилер биринчи салам деген, кийин уруксат деген, кээ бир уламалар айткан жок, биринчи уруксат суралат. Андан кийин кирсең болобу дейт. Анан ассаламу алейкум бу тахия салам. Анан кирип, эмне кыласың, сүйлөшөсүң. Жөн эле бирөөдүн үйүнө кирип барганга шариат уруксат бербейт, кийип салат. Буну бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар, диндар адамдар дагы дин деп түшүнбөйт. Намаз окуганда дин дейт, мешитке барганда дин дейт, бирок буну дин деп түшүнбөйт. Бул диндин чоң нерсе бөлүгү, диндин чоң шуабасы, диндин чоң маселеси бул. Ошон үчүн буга маани бериш керек. Бүгүнкү күндөгү бузукулук, ойноштук, зына, жамандыктын бүт баардыгы ушул десе башталат. Бирөөдүн үйүнө уруксат сурабастан кирип баргандан башталат. Hatta bir tugandын үйүнө киргенде дагы уруксат сурасын деген. Бир сахаба келип айтат: "Я Расулаллах, энемдин үйүнө дагы уруксат сурап киреми?" деген. Апамдын үйүнө деген. "Ооба" деген. Мен апамга дегенде айткан: "Апаңды жалаңач абалда көргүң келеби?" деген. Мүмкүн ал кийимин алмаштырып аткан болушу мүмкүн. Ошон үчүн эшикти кагып, "Апа кирсе болобу?" деш керек. "Ата кирсе болобу?" деш керек. Бир тугандар болсо дагы ошондой кылыш керек. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dagı özünün үйүнө, аялдардын үйүнө келгенде дагы ошол өзүн билдирген, келгенин. Кээде аксакалдар билдирет эле. Эш тагат эле. Эмне үчүн десе уламалар айтат, мүмкүн ал жерде сенин аялың менен кошо башка намахрам аял болушу мүмкүн. Кошунан аялы келген болушу мүмкүн. Аялың тууганы келип калышы мүмкүн. Алар сен жок, хижабы жок отурган болушу мүмкүн. Ошого сенин көзүң түшүп калбасын деп, өзүңдүн үйүнө келгенде дагы не кыл дейт? Биринчи уруксат сурап, кирсем болобу деп анан кирсин дейт. Түшүнүктүү? Ошон үчүн бул парда маселеси, хижаб маселеси, уяттуулук маселе өтө зарыл маселе, өтө керектүү маселе. Ошон үчүн бир тууганыңдын, ата-энеңдин
Жана башкалардын үйүнө барганда дагы сөзсүз түрдө уруксат сураш керек. Кээ бир учурларда важип болот, кээ бир учурларда уруксат сурашлык мустахап болот. Түшүнүктүбү? Мисалы өзүңдүн үйүңө келгенде важип эмес, мустахап бул дагы жакшы нерсе. Башка чочун аялдар болуп калбаш үчүн. Куранда Аллах субханаху ва таала: "Я айюхаллазина аману ла тадхулу буютан наби илля ан юзана лакум" dedi. Биринчи уруксат сураш керек. Уруксат сурап, макул десе макул. Анан кээде ооруп аткан болушу мүмкүн, бирөөдү каалабай калышы мүмкүн, башка себеп болушу мүмкүн. Ва ин кыйла лакум иржиу фаржиу. Куранда Аллах айтат. Азыр кабыл албайм десе кетиш керек. Жок, кабыл аласың деп анын үйүнө кирип барган болбойт. Үйүнө бастырып кирген болбойт. Эгер кет, азыр вакыт берилбей сага десе, фаржиу хува азка лакум. Куранда Аллах айтат. Кайткыла, ушундай кылганыңар силер үчүн тазараак, жакшыраак дейт Аллах субханаху ва таала. Андан кийин иля таамин гайра назирина инах. Жана уруксат беришсе тамакка да келгиле, бирок гайра назирина инах. Инах деген сөз ана юни ина деген сөз бул бышканны күтүү деген сөз. Бышканды айткан, тамакты бышканды айтылат. Бул бабы самиядан, бабы зарабадан келет. Не болду? Эгер тамакка чакырса келгиле, бирок гайра назирина инах келип алып тамакты бышканны күтпөгүлө дейт. Бул экинчи адеп. Хосну муашара. Бирөө тамакка чакырса, эрте барып алба дейт. Мисалы, саат түшкү обедке 12ге кел деди. 12ге барыш керек. Кеч калганда болбойт, эрте барганда болбойт. 12ге бар десе, саат 7-де барып алдың, 7-8-де. Барып отурасың үйүндө, отурасың, чыгып очокту карайсың, тамагын карайсың, качан пишат экен, эмне кылып атат экен, менин үйдө эмне бар экен, эмне жеймин деп нажайыз. Куранда Аллах айтып атат. Гайра назирина инах. Барсаңар, ал эмне тамак пышканын күтпөгүлө деп атат. Бул деген сөз, бирөөдүкүнө чакырыкка барсаң, тамак пышкан учурга айтты, ошол жака бар, ошол вакытта. Пыша эле барып алып, аны обура кылма сен. Ал сага даярдык кылат, башка кылат, аялы бар, кызы бар, башка бар, сен отурасың үйүндө. Андай кылбаш керек. Бул адепсиздик. Эгер эртерээк келип чакырса мейли бар. Сени өзүнчө кызмат кылдырам, бир ишим бар десе, болбосо чакырган убагында барыш керек. Бул да адеп. Эрте барып, барган туура эмес нерсе. Бул адепсиздик болот. Исламда мындай таалим эмес. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала айтып атат: эгер тамакка чакырса, силер барып, тамагын күтүп, пышканганча отурбагыла. Тамак пышканда баргыла. Бирок валакин иза дуитум. Эгер силер чакырса бир вакытка, фадхулу, киргиле. Чакырган убагында уруксат берилди, эми киргиле. Фа иза таимтум фанташиру. Жегениңерден кийин, же бүттүң, эми таркагыла дейт. Бул үчүнчү маселе, адеп. Тамак жедиң, эми кет эми. Отура бербе ал жерде. Тамак жеп бүттүң, бүт эми. Сенден кийин дагы башка келет, дагы үйдөгүлөр иши бар, башкалары бар. Ал жерде отура берген болбойт. Ал чайкана эмес сага. Бирөөдүн үйү ал. Ошол жерде таимтум фанташиру. Тамак жеп бүттүңөрбү? Аллага шүгүр кылгыла дагы эми таркагыла дейт Аллах субханаху ва таала. Вала мустанисина ли хадис. Хадис менен, сөз менен алек болбогула деген аят. Жеп бүттүң, эми отуруп алып, бир саат гыйбат. Bir saat sayasat, bir saat taladagы сөздөр менен отурбаш керек. Азыр айттык го, отургандарга, сүйлөшүп отургандарды көрүп, Аллах субханаху ва таала ушулай түшүнгөн. Тамак жедиң, конок болдуң, кет эми. Кет. Сен ал жерде сүйлөшүп отурганга вакыт жок, болбойт. Бирөөдүн вакытын алба. Өзгөчө пайгамбардын вакыты. Пайгамбар алейхиссалам, саллаллаху алейхи вассалам эң кымбат баглуу инсан. Анын ар бир секунду кымбат. Ошон үчүн пайгамбардын вакытын жөн эле текке короткон болбойт. Пайгамбар алейхиссаламдын зарылчылык ишин бүттү, кет эми. Башкага деле ошондой өкүм. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах таала айтып атат: "Тамак жедиңерби? Фанташиру вала мустанисина ли хадис." Таркап кеткиле, ал жерде сөз менен алек болуп отура бербегиле дейт. Демек, үчүнчү адеп эмне экен? Бардыңбы? Тамак жеп бүттүң, эми кайтайлы бизде. Мезбанга айт, бизге бүттү эми, биз кайтайлык, бизге уруксат бериңиз деш керек. Инна заликум кана юзин набiyya. Аллах айтат, силердин ушундай кылышыңар пайгамбарга зыян берет дейт. Келип алып, чайыңарды ичип, ушак кууп, отура берсеңер, пайгамбарга зыян берет дейт. Пайгамбар алейхиссаламга зыян берет. Кана залика юзин nabiyya fayastahyi minkum. Бирок пайгамбар алейхиссалам силерден уялат дейт. Эми уялып баргыла, кеткиле дебейт деп атат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам эң уялган зат болгон саллаллаху алейхи вассалам. Уят аябай көп болгон. Баягы
көшөгөдө отурган аялдан дагы, жаңы келген келинден дагы Расулуллахтын уяты көп болгон. Саллаллаху алейхи ва саллям. Уяттуу зат болгон. Кет десе жайыз еді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Баргыла эми бүттү десе жайыз еді. Бирок пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кет деген жок. Уламалар айтат, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям өкүм жеткизет дейт. Бирок өкүмдө дагы өзүнө тиешелүү маселе болуп калса, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтпайт эле ошону дейт. Мисалы, бул маселеде пайгамбардын үйү болуп атат. Ошон үчүн пайгамбар кетип айткан жок. Кет десе болот эле. Чүнкү не кылды? Үн чыкпай пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алардын көңүлүн карады. Бирок Аллах субханаху ва таала айтып атат: "Валлаху ла ястахи минал хак." Аллах хактан уялбайт. Аллах айтат. Пайгамбар айтпадыбы? Эми Аллах жөн койбойт. Пайгамбардын тарафынан айтат: "Эй, сен не пайгамбарга зыян берип атасың. Сен мындай кылба, тамак жедиңби, ичтиңби, курсагың тойдубу? Эми чыгып кет. Отурба" деп атат. Себеби башка бөлмө жок, отурганга үй жок, бир эле хужура, тамагыны бери жедиң. Пайгамбар алейхиссалам көчөдө басып жүрөт. Анда сен өзүң түшүнүп, акыл менен кетишиң керек болчу. Ошон үчүн пайгамбар Аллах айтып атат, Аллах пайгамбарыбыз айтып атат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям фаястахи минкум, өтө уялчак болгондон уялат эле деди. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям уялчак болгон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүгө тиешелүү маселелерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтө эhtiyat кылган. Мисалы азыр кетти айткан жок. Ошондой эле хадисте келет, бирөө келип Расулуллах менен мусафаха кылса, кармашып, мусафаха кылып кол менен саламдашса, ошол адам өзүнүн колун тартмайынча пайгамбардын колун тартпайт эле саллаллаху алейхи ва саллям. Бирөө менен учурашты, мусафаха кылды, ал адам өзүнүн колун тартпаса, пайгамбар тартпайт эле саллаллаху алейхи ва саллям. Биз ушундай затка үммөтбүз. Ал зат кандай экен? Ассаламу алейкум дедиң, биз тартып алабыз эле. Расулуллах тартпайт. Тик адам тартканда, анан тартып коюш экен саллаллаху алейхи ва саллям. Өзүгө келгенде Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ушундай мамиле кылган. Бирок бул адептин туу чокусу. Муну ар ким түшүнбөгөндүктөн Аллах субханаху ва таала өзү түшүндүрүп атат. Валлаху ла ястахи минал хак. Аллах хакты айткандан уялбайт. Эми силер тамак жегенден кийин кеткиле деди. Бул эми не болду? Бирөөдүн үйүнө баргандагы конокко чакырса, тамак жеп, кендеги адеп ахлак. Бул да Куранда айтылат. Куранда бир эле намаз оку, зекет бер, орозо карма, хаж кыл эле дебейт. Түшүнүңөрбү? Ал өкүмдөр аз эле. Куран-ы Керимде 500 эле аят бар. Ахкам аяттар. Калган көпчүлүгү Аллах субханаху ва таала берген не адеп ахлак, адеп ахлак, адеп ахлак. Демек, адеп ахлак өтө зарыл маселе. Мусулмандын адеп ахлагы эң зарыл нерсе. Эч качан динде айткан эмес, сен көп окусаң эң жакшыңар ким десе, эң көп намаз окуган, Куран окуган, дават кылган, хаж кылган, умра кылган деген эмес. Ахсанукум ахлака, ахсанукум ахлака. Ахлагы, кулк мүнөзү эң жакшы адам ошо Аллахка эң жакын деген. Кулк мүнөзү жакшы адамдын таразасы оор болот деген саллаллаху алейхи ва саллям. Таразадагы эң басымдуу амал бул хуснул хулк деген саллаллаху алейхи ва саллям. Ошонун бирөөсү келет. Демек, бирөөнүн үйүнө барганда эмне кылыш керек? Эшигин кагыш керек, уруксат сураш керек. Чыкканда уламалар айтат, дарбазанын оң тарафына, сол тарафына тур дейт. Эшик ачылганда сенин көзүң түшпөсүн. Сыртта сүйлөш, ишиң болсо, анан кийин эмне кыл? Кетсең, кет. Киргизсе, кир. Киргенде дагы нар жакты мынтип айланып карабастан, жолуңду карап кир. Жолуңду карап чыгып кет. Мына ушул мусулмандын адеби ахлагы. Мусулман ушунча жашаш керек. Ошону Алла таала түшүндүрүп атат. Андан кийинки аяттын уландысы: "Ва иза саалтумухунна матаан фасалухунна мин вараи хижаб." Бул хижаб аят. Хижаб аят. Ушул окуяга чейин хижаб аят түшкөн эмес. Хижаб аяты ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мадина Мунавварага көчүп келгенден кийин 4-5 хижриде, балким ушул Зайнаб энебизге нике кылгандан кийин түшкөн. Бирок ага чейин деле Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын аялдары уяттуу болгон, пайгамбардын аялдары уяттуу болгон, Расулуллахка сыяктуу хижаб түшпөсө деле хижабка ихтимам кылышкан. Өзөрүнө эмне кылган? Хижабтуу болгонго, уяттуу болгонго аракет кылышкан. Бирок өкүм, фарз өкүмү түшө эле. Фарз өкүмү ушул вакыядан кийин түшкөн. Буга чейин Хазрат Умар разияллаху анху келип пайгамбарыбызга 2-3 жолу келип кайрылган. Я Расулаллах, мур уммахатул муъминина бил хижаб деген. Я Расулаллах, аялдарыңызга хижабка өкүм кылыңыз деген. Сизге ар түрлүү адамдар келет, мунафиктер келет, кафирлар келет, башкалар келет.
Алар келип пайгамбардын үй бүлөсүгө көзү түшпөсүн, ошон үчүн аялдарыңызга хижабка өкүм кылыңыз деген пайгамбарга сунуш берген Хазрат Умар разыйаллаху анху. Бирок Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам унчуккан эмес, Аллахтын вахисин күткөн. Вахини күткөн. Анан Аллах субханаху ва таала ушул хижаб аяттарын түшүргөн. Хижаб аяттары мына аят, андан кийин дагы аят келип атат. Калган уландысын Суратун Нурда баяндаган Алла таала ушинтип хижаб аяттары келген. Хижаб аяттан негизги шариаттын негизги максаты ошол муашараны таза кармоо. Муашарада бузукулук болбоо. Бузукулук, фасык, фажир, зина, даваи зина бүт бардан сакташ үчүн Аллах субханаху ва таала не кылган? Ушул хижаб өкүмүн түшүргөн. Хижаб бул аялдын зинаты. Аялдын бул көркү, жамалы хижабта. Аял канчалык хижаб кылса ошончолук чырайлуу болот. Канчалык ачылса ошончолук куник көрүнөт, жаман көрүнөт. Ошон үчүн аял затын Аллах субханаху ва таала кадыр баркыны хижабта койгон. Хижаб эч качан аял баркынын кадырын түшүргөн эмес. Хижабтуу аялдар ар дайым не болгон? Кадыр барктуу болгон. Кадыр барктуу адамдар ислам диниде эмес, башка диндеги адамдар деле кадыр барктуу адамдардын аялдары хижабта болгон. Жарым жылаңач жүргөн аялдар булар баары кулдар болгон. Азыр кийинки аяттарда көрөсүңөр, бул кулдардын шиары болгон. Ошо кийиминден билинген бул кул, бул хор экендиги. Ошон үчүн хижаб маселеси аялдын коозугу, аялдын сүрү, аялга берилген чоң неамат, аялдын кадыр баркын көтөрүүчү нерсе. Хижаб үчүн Аллах субханаху ва таала ошону фарз кылган. Жана ошондой учурда хижаб аркылуу Аллах субханаху ва таала биздин жашообузду таза карбаганга, бузукулукту азайтууга, жок кылууга себеп кылган нерсе ошо хижаб. Эми ушул аятта Аллах субханаху ва таала айтып атат: "Ва иза саалтумухунна матаан фасалухунна мин вараи хижаб." Эгер силер ошол муъминдердин айнелери, пайгамбарыбыздын аялдарынан бирдеке сурасаңар, фасалухунна мин вараи хижаб. Хижабтын артынан сурагыла деди. Бирдеке сурасаңар, бирдеке сураганы барсаңар, фасалухунна мин вараи хижаб, хижабтын артынан сурагыла деди. Ушул аят түшкөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйлөрүнө парда тарткан. Эшиктин кире беришине парда тарткан. Дарвазаларга парда тартылган. Пайгамбарыбызды көрүп, сахабалардын бардыгы парда тарткан үйүнө. Пардасын тартып койгон. Эми бирөө бир зарылчылык менен келип калса, бирдеке сураганы келип калса, анда ошо парданын артынан сураган. Зарылчылыкта гана болбосо келбейт, келбеш керек. Зарылчылык болсо келген, сураганы дагы мин вараи хижаб. Хижабтын артынан сураган. Түшүнүңөрбү? Хижабтын артынан анан пайгамбар алейхиссаламдын аялдары аларга не кылган? Жооп берген. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн мусулмандын үйүндө дарвазасы болсо кирге аткан үйүндө парда болуш керек. Бепардалуу уятсыз үй болот. Мусулмандын үйүндө жок деген айнегиңе, дарвазаңа кирген жериңе парда кой. Ошол жерден сенин аялың, сенин кыздарың, сенин эжелериң, балдарың, апаларың көрүнбөсүн. Ошон үчүн мусулман хижабтуу болот. Хижаб бир гана кийимде эмес, үйдө жашоодо да хижаб керек. Ошон үчүн эмне кылды? Аллах субханаху айтып атат: "Эгер силер Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөсүндөн бирдекени сурай турган болсоңор, фасалухунна мин вараи хижаб." Хижабтын артынан, парданын артынан сурагыла. Хижаб деген парда. Парданын артынан сурагыла. Эми хикматын Аллах айтып атат: "Заликум атхару ликулубикум ва кулубихинна." Заликум атхар. Ушундай кылсаңар, силер үчүн дагы, алар үчүн дагы, аялдарга, силердин үчүн дагы, тигилер үчүн дагы жүрөгүңөрдүн өтө таза болуштугуна себепкер болот деп атат. Жүрөгүңөрдүн өтө таза болуштугуна себепкер болот деп атат. Бул жерде карасаңар, Муфти Шафии рахматуллахи айтат: "Кулубикум ва кулубихинна" деген хитап кимге? Пайгамбарыбыздын аялдарына жана сахабаларга кайрылып атат. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын аялдары жана сахабаларга кайрылып атат. Демек, булар дүйнөдөгү эң афзал үммөт, эң афзал инсандар. Уммахатул муъминин, мусулмандардын энелери эң таза инсандар. Аллах субханаху ва таала Кур'анда өзү алардын таза экенин баяндаган. Сахабалар дагы нефундай инсандар Аллах разы болду деген. Разияллаху анхум ва разу анху. Жана ушундай сахабалар фериштеден дагы афзал. Ошолорго Аллах таала айтып атат: "Силердин дагы жүрөгүңөрдүн тазараак болуштугуна себеп болот" деп атат.
Athar деген сыйга esmi tafsil. Таза деген жоқ. Таза бол. Мурдаттан тазалар жүрөгү. Аларда жаман ой фикир болбойт. Бирок дагын таза болуштугуна, көбүрөөк таза болуштугуна себеп болот деп атат хижаб. Демек, ошондой доорду, таза доорду Алла Таалам хижабты айтып, жүрөк таза болуштугуна себепкер болот десе, бүгүнкү күндө, бүгүн биз жашап аткан доордо, бузуку доордо сөзсүз түрдө хижаб бар. Сөзсүз түрдө. Себеби эч ким даба кыла албайт, менин жүрөгүм таза деп. Менин жүрөгүмө жаман ой келбейт деп эч ким даба кыла албайт. Сен пайгамбардын аялдардан, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сахабалардан өтүп кеткен жериң жок. Туурабы? Ошолорго өкүм кылып, Алла Таалам жалпы үммөткө өкүм кылып атат. Ошолар аркылуу. Ушундай таза адамдарга ушундай боло турган болсо, анда силерге батарейка аула. Сөзсүз түрдө эмне кылгыла? Хижаб кийгиле деп атат. Хижабтын артынан сүйлөшкүлө. Мындай кылып сүйлөшүңөр. Некен? Атхар заликум атхару ликулубикум ва кулубихинна. Силердин жүрөгүңөргө, жана алардын жүрөктөрүнүн тазараак болушуна себепкер болот. Деп Аллах субханаху ва таала өкүм кылды. Демек, хижабтын негизги максаты муашараны, жашооду таза кылуу. Жашообузду, мамилени таза кылуу үчүн Аллах субханаху ва таала хижабты бизге фарз кылган. Ва иза саалтумухунна матаан фасалухунна мин вараи хижаб. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. Allah subhanahu taala aytат, emseler üçün jaiz emes Allah'tın elçisine ziyan berүү deydi. Allah'ın elçisine ziyan berүү jaiz emes, bolboyt. Emi peygamberga Allah'ın peygamberдің үйүнө келдиңерби? Келгиле, кайтып кеткиле. Peygamberga ziyan berбегиле. Отуруп алып, сүйлөшүп алып, башка кылып, же хижабты дагы карабастан үстүнөн кирип келип, башка зыян берип аткан иштерди кылбагыла. Не үчүн? Ва ма кана лакум маюту расулаллах. Пайгамбардын аялдар, пайгамбардын зыян бербегиле деген аятта Алла Таалам ушулардын баарын камтып айтып кетти. Демек, хижаб аркылуу дагы Аллах субханаху таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кадыр баркыны, пайгамбардын үй бүлөсүнүн кадыр баркыны, өзгөчө аял затынын кадыр баркыны көтөргөн. Хижаб жоктук, пардасыздык бул пайгамбарга, пайгамбардын үммөтүнө зыян берүүчү нерсе. Андан кийинки дагы бир өкүм бул уммахатул муъминин, мусулмандардын энеси болгон пайгамбарыбыздын жубайларга тиешелүү өкүм. Ал жерде Алла Таалам вала ан танкиху азважаху мин бa'дихи абада дейт. Эми пайгамбар өтүп кеткенден кийин эч качан пайгамбардын үй бүлөсүнө, аялдарын ала албайсыңар деди. Нике кылганга болбойт деди. Алар уммахатул муъминин, мусулмандардын энелери, энедей таазим мамиле кылынат, ал харам. Пайгамбар өткөндөн кийин пайгамбардын аялын эч ким ала албайт. Алардын аялдары Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам аялы экен, уммахатул муъминин, жалпы үммөттүн энелери, алар өткөндөн кийин, каза болгондон кийин эч ким нике кыла албайт. Жана пайгамбарыбыздын аялдарга идда да важип болбойт. Идда да важип болбойт. Башка адам каза болсо, ал иддасы важип болот. Иддадан кийин 4 ай 10 күндөн кийин башка турмушка чыгамса чыга берет. Бирок Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбызга андай кылган себеби Расулуллах хай фи кабри. Тирүүдөй мамиле кылынат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүүдөй, ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам каза болгондон кийин дагы эч ким анын аялдарын ала албайт. Ошон үчүн Алла таалам өзгөчө өкүм түшүрдү. Вала ан танкиху азважаху мин бa'дихи абада. Пайгамбардан кийин эч качан пайгамбардын несине, аялдарын нике кылганга болбойт, ала албайсыңар деди. Инна заликум кана индаллахи азима. Инна заликум, ушундай кылсаңар, эгер ушу ишке бара турган болсоңор, бул аябай өтө оор иш деди. Өтө оор күнөө деди. Андай кылуу, пайгамбарга зыян берүү, пайгамбардан кийин үйлөнөм деп чыгуу аялдарны, бул эмне экен? Өтө оор, чоң күнөө деди. Андан кийин аят, ушул аятка тиешелүү, алдыңкы аятка ин тубду шай'ан ау тухфуху фа инналлаха кана бикулли шай'ин алима. Эгер бирдекени силер жашырсаңар, ашкере кылсаңар, албетте Аллах баарын билип турат деген аят. Бул аяттын түшүнүү уламалар айтат, кээ бир мунафикиндер пайгамбарыбыз өткөндөн кийин пайгамбарыбыздын аялын үйлөнсөм болот, мага болот, үйлөнсөм бекен деген ниет кылган адамдар болгон дейт. Ниеттери ичинде болгон, кээ бирлер ашкере кылган. Ошол учурда Аллах субханаху таала ушул аят түшүргөн: "Ин тубду шай'ан ау тухфуху фа инналлаха кана бикулли шай'ин алима."
бирдеке ниетти жашырасыңарбы, ашкере кыласыңарбы, баарыны Аллах билип турат деген аят. Аллах баарын билип турат деген аят. Кээ бир аяттардан Талха деген мунафик болгон дейт. Талха деген мунафик. Талха деген сахаба да болгон. Талха ибн Убайдулла, Ашара мубашшара. Абу Талха Ансари башка сахаба булар. Талха мунафик адам болгон. Уммаса мен өзгө нике кылам деген сөздөр айткан дешет кээ бир аяттардан. Ошол учурда Аллах субханаху ва таала ин тубду шай'ан ау тухфуху фа инналлаха кана бикулли шай'ин алима деген аят түшүргөн. Жүрөгүңөргө бир жаман ойду жашырасыңарбы, же ашкере айтасыңарбы, Аллах субханаху ва таала баарынан кабардар, баарын билип турат. Алимун бизати судур, жүрөктөгү нерселердин баарыны билип туручу зат деп Аллах субханаху ва таала айтып кетти. Андай калган болбойт деди. Демек, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям аялдары биз үчүн эне, биздин энелерибиз. Аларга энедей хурмат мамиле кылабыз. Ихтирам, урмат, адепси. Аларга энедей мамиле кылынат, аларга нике кылганга такыр мүмкүн эмес болбойт. Андан кийинки аят бүгүнкү сабактын акыркы аяты экен. Бул аятта Аллах субханаху ва таала махрамдарды баяндап атат. Буга чейин Алла таала айтты, эми бирдеке сурасаңар, хижаптын аркасынан, парданын аркасынан сурагыла дедиле. Дегенден кийин бул өкүм жалпы баарына тиешелүүбү, же жакын туугандарыбызга бул шарт эмеспи деген суроо болгон. Өзүнүн баласы, атасы, иниси, агасы, тайкеси, тагасы, туурабы, жакын туугандары чогуу жашайт. Аларга да хижаптын аркасынан сүйлөшүш керекпи, махрам деп айтылат деген суроо болгон. Ошол суроого жараша Аллах субханаху ва таала бул аят түшүргөн. Ал аят ла жунаха алейхинна фи абаихинна ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا деген аят ушул махаримдерге түшкөн. Махрам деген сөз, махрамы барбы дейт. Азыр бизде деле ушуну түшүнүп калышты, хажыга барганга махрам керек экен дейт. Хажыга аял киши махрамсыз барбайт. Эл түшүнүп калды, Кудайга шүгүр, махрам экен дейт. Махрам эмне дегени? Махрам дегени ал эки адам, бири эркек, бири аял болсо, бири-бириге абади харам болгон туугандарды махрам деп айтылат. Аларга абади харам, түгөлүккө харам, алар менен никеси жүрбөгөн адамдар. Никеси жүрбөгөн адамдарды махрам деп айтылат. Эми ушул махрамдарга Аллах субханаху ва таала өзүнчө өкүм берип атат, намахрамдардан башка. Намахрам деген никеси жүргөндөр. Никеси жүргөндөргө Аллах айтты, эшиктен кирбе, парданын аркасынан, дарбазанын аркасынан жооп берип атат. Сүйлөшсөң дагы. Туурабы? Махрам чогуу жашаган, никеси жүрбөгөн адамдар бар. Алар менен кандай мамиле кылат десе, Аллах субханаху ва таала ла жунаха алейхинна. Эми аялдарга, уммахатул муъминдерге айтып атат, аялдарга эмне, пайгамбардын аялдарына, башкаларга күнөө эмес дейт. Фи абаихинна. Биринчиси ким? Балдары да. Вала абнаихинна. Биринчиси эмне деди? Аталары, балдары, бир туугандарынын балдары, бир тууган эже сиңдисинин балдары, жана аялдар, жана кол астындагы кулдар да күнөө эмес деди Аллах субханаху ва таала. Эгер булар пардасыз эле мамиле кылса, пардасыз эле келип бирдекени сураса, жайыз деди. Пардасыз эле жайыз деди. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн биринчи махрамдардан парда, бул жалпы парда. Анын өкүмү вакарна фи буютикун. Алда келет. Экинчиси махрамдары. Буларга деле парда бар, булардан дагы, бирок парданын жеңилдиктери буларга берилген. Чогуу жашаган үчүн. Экинчи түрү хижаптын. Үчүнчү түрү бар, бул өзүнүн никедеги жолдошу. Өзүнүн никедеги жолдошу менен махрамдардын ортосунда дагы хижапта эмне бар? Айырма бар. Айырма бар. Ошон үчүн храмдын хижаптын түрү көп. Аны хижапты жокко чыгарганга болбойт. Түшүнүктүүбү? Аны башка убакта айтабыз иншалла. Кыскасы, эмне деди Аллах субханаху ва таала, өзүңөрдүн атаңар, балаңар, балаңардын балдары, бир тууганыңардын балдары, эжеңериңиздин, кардашыңардын балдары, жана аялдар, кол астыңардагы кулдарыңар, булар эмнега бул күнөө эмес. Булар силер менен хижапсыз деле мамиле кылса болот деди. Түшүнүңөрбү? Аба деген сөз
Аба дегенде ата чоң ата кете берет. Ата чоң ата, тайтанын атасы кетип кетет бардыгы. Түшүнүңөрбү? Булар бардыгы махрам булар. Өзүңдүн атаң, чоң атаңдын атасы эгер тирүү болсо, тайтаңдын тайтасы, атасы булар да келип кете берет. Булар абага келет. Түшүнүп атасыңарбы? Вала абнаихинна, бала дегенде өзүнүн баласы, небересинин небереси, чебереси кете берет. Бүт бардыгы махрамдыр. Вала ихванихинна, бир тууган дегенде өзүнүн аялдын бир туугандары, баягы өзүнүн насаби бир туугандары, ризаи бир туугандары, сүт эмген бир туугандары, булар бардыгы кирип кетет. Аталаш, энелеш, бүт бардыгы кирип кетет. Булар бардыгы махрам. Вала абна ихванихинна, жана не деп атат? Бир туугандын балдары дейт. Бир туугандын балдары, аялдын бир туугандын балдары, агасынын, инисинин балдары, алардын балдарынын балдары. Түшүнүктү? Булар дагы махрамга кирет. Вала абнаи ахаватихинна, бир тууган эже сиңдилердин балдары. Аялдын бир тууганынын эжеси бар, сиңдиси бар, алардын балдары бар. Алар дагы бардыгы эмне экен? Махрам. Булар баласы, небереси, жээни деп айтылат. Кыргызча айтканда, вала нисаихинна. Ниса дегенде аял заты. Аялдарга экинчи аял келе болсо, ал махрам эмес. Ал махрам эмес деген аяга дагы жеңилдик берилген, алар кадимкидей эле эркектер сүйлөшкөндөй эле сүйлөшө берет. Аларга хижаб шарт эмес. Албетте вала нисаихинна дегенде уламалар айткан бул аят мутлакпы же мукайятпы деген сөз муфассиринде сөз кылышкан. Кээ бир муфассириндер мукайят деген, мусулман аялдар деген. Мусулман аялдар менен хижаб жок өз арасында. Эгерде мусулман аял менен экинчи тарафта кафир аял болсо, анда хижаб кылыш керек деген уламалар фикри бар. Экинчи тараф уламалар ушинтип айтат. Мухаккикин уламалары буну эки сөздү татбик кылып айтат. Эгерде мусулман эмес аял бузуку болсо, фахиша болсо, жана анын таасири ошол мусулман аялдардын чөйрөсүнө таасир тийсе, анда ага хижаб кылыш керек дейт. Андан хижаб кылышлык зарыл дейт. Эркектен эмес, мушрикке аялдар, мусулман эмес аялдар келип мусулмандардын аялдарына, кыздарына таасири тийсе, андан да хижаб кылсын дейт уламалар. Ал эми мусулман аял болгон болсо, вала нисаихинна, Куранда Аллах айтып атат, аларга эмне хижаб кылыштын кажети жок. Алар экөө бир жинс эмне кылса болот, хижабсыз эле сүйлөшсө болот. Вала ма малакат айманухунна. Жана кол астындагылар. Кол астындагылар ма кебилер умум деп туруп абды да киргизген, кебилер жок ма биетте ама бир гана чөрүнү киргизген, аял затын киргизген. Эгерде ама болсо, анда эмне болду? Маселе жок. Эгерде кул манасында боло турган болсо, мутлак эркек да кирип кетсе, уламалар айтат, бул баягындай сырттагы иштерди кылган кулдар айтып атат. Алар менен дагы көбүнчө алар эркектерге кызмат кылат. Ал эми үйдүн ичидеги аял заты кулдары булар эркек аялдарга кызмат кылат. Ошон үчүн аялдарды кызмат кылган кулдардан хижабтын кереги жок. Сырттагылардан болсо эhtiyat кылган жакшы деген уламалар сөздөрдү айтат. Демек, мына ушулардын эмне болду? Bundan hijabдын зарылчылыгы жок деди. Бул мухаррам, кайсылары махрам болгон адамдар ушуларды айтты. Бирок бул жерде экөө айтылган жок балдар. Эки нерсе калып кетти. Бирөөсү ам, экинчиси хал. Ам дегени атанын бир тууганы. Атанын бир тууганы дагы махрам болот. Атанын бир тууганы эмне болот? Ам дейт, бизде Америка деп айтылат. Аваң деп айтылат, ар жерде айтылат. Аммун араб тилинде, амма бул араб тилинде. Ам дагы эмне болот экен? Атанын бир тууганы дагы махрам болот. Куранда айткан жок, себеби махрамдыгы вазых болгон үчүн айтылган жок. Экинчи хал, тайкеси, тагасы. Тайкеси, тагасы да махрам болот. Кыздын тайкеси мисалы, не? Махрам ага. Тагасы махрам. Эгерде тайкеси менен хажыга барам десе, уруксат берилет мисалы. Элла кээ бир учурлар болсо, истина болушу мүмкүн, болбосо, булар дагы ушул махрамдардын ичине кирет. Түшүнүңөрбү? Мына ушул жерде Аллах субханаху таала махрамдарды баяндады. Андан кийин Аллах таала айтат: "Ваттақиналлах. Инналлаха кана ала кулли шайин шахида." Ушулардын баарын айтып, Аллах таала айтат: "Ваттақиналлах." Булар силердин махрамыңар, бирок Алладан корккула деп атат. Алладан корккула деп атат. Махрам болсо дагы Алла таалам корккула деп атат.
Себеби кээ бир учурларда махрамдар бузуку болуп, жаман иштер болгон учурлар болот. Азыр деле болуп атат, көптөгөн окуялар бар. Махрамдар менен зына кылгандар бар. Махрамдар менен жаман ишке баргандар бар. Парда жок болгондон кийин бардыгы не болуп калышы мүмкүн? Зына болушу оңой болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала мухарамдарды айтып бүтүп, ахырында Аллах таала аятты деп атат: "Ваттақиналлах". Көрдүңөрбү? Алладан корккула деп атат. Махрамдар да корксун, аялдар да корксун. Махрам, бирок баары бир үй бүлөдөгү жашооду, муашараны бузбагыла. Алладан коркуп жашагыла. Махрам деп эле аларга жакындаган болбойт. Алардан алыс болуп, сак болуп жашагыла деп атат. Түшүнүңөрбү? Аллахтын өкүмү бул. Ваттақиналлах. Андан кийин Аллах айтып атат: "Инналлаха кана аля кулли шайин шахида". Албетте Аллах баарын көрүп, билип турат дейт. Шахид деген көрүп турган айтылат. Аллах баарын билип, көрүп турат. Hazır, nazır деген ушу Аллахтын сыпаты. Hazır, nazır деп коет, азыр жаңы сөз чыгып атат. Hazır, nazır деген ушу Аллахтын сыпаты. Бүт баарыны көрүп, билип туручу зат ким? Аллах. Шахид деп күбөнү айтат. Күбө ким? Ошол болгон окуяга катышкан адамды айтылат. Ошону шахид дейт. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала "Фаман шахида минкумуш-шахра фальясум". Ким айды көрсө орозо кармасын дейт. Түшүнүктүбү? Демек, Аллах айтып атат, Аллах Таала Алладан корккула. Себеби Аллах субханаху ва таала "Инналлаха кана аля кулли шайин шахида". Бүт бардыгын көрүп турат дейт. Сенин кыймыл аракетиңди, оюңду, фикириңди, кыялыңды, махрамдар менен болгон мамилеңди, махрамдар менен мамилеңди бүт баарын Аллах көрүп турат дейт. Алладан коркуп мамиле кыл дейт. Түшүнүктүбү? Демек Аллах субханаху ва таала ушул аяттар аркылуу баарыбызга чоң бир таалим берди. Бул эмне экен? Мусулмандын жашоосу качан өзгөрөт, качан уяттуу болот, качан жакшы болот, эгерде биз хижаб менен жашасак, парда менен жашасак, адептүү болсок, ахлактуу болсок, үйгө баргандагы мамиле, киргендеги мамиле, тургандагы мамиле, махрамдар менен болгон мамиле, махрамдар менен мамиленин бардыгында Алладан коркуп, таква менен жашасак, Аллах субханаху ва таала эмне кылат экен? Бул дүйнө ахиретте бактылуу кылат. Мына ушул диндин тарабы. Ошон үчүн хижабтын пайдалары чексиз. Иншалла бул боюнча дагы кийинки сабактарда улантабыз, иншалла. Пайдалары чексиз. Хижаб чочутурган, коркутурган нерсе эмес. Хижаб Аллах субханаху ва таала фарз кылган аял затына жана ошол фарз аркылуу көптөгөн бузукулардын эшигин жапкан. Бузукулардын эшигин жабыш үчүн Аллах субханаху ва таала ошол аял заты кадыр бактуу, иззаттуу болуп жашасын деп Аллах субханаху ва таала хижаб кылган, берген. Ошон үчүн хижабка каршы чыгуу, Аллахтын өкүмүнө каршы чыгуу чоң күнөө болуп эсептелет. Аллах субханаху ва таала баарыбызга Кур'ан-ы Каримге амал кылганга товфик берсин. Аялдарыбызды баарыбызды уяттуу кылсын. Баарыбызга таквалуу жашоо берсин. Бул дүйнө ахиреттин жакшылыгын берсин. Саллаллаху алейхи ва аля алейхи ва сахбиhi